1922 жылы 28 майда прокурорлук көзөмөлдөө жөнүндө жобону кабыл алуу прокуратураны түзүүгө өйгө болгон. Ага ылайык юстиция эл комиссариатынын курамында мамлекеттик прокуратура түзүлгөн. 1924 жылдын 14 октябрында Борбордук башкаруу аймактык комитетинин экинчи сессиясы улуттук бөлүштүрүү жөнүндө жобону бекиткен. Ага ылайык Кыргыз элине Түркистан АССРнин курамынан чыгып, РСФСРдин курамындагы Кара-Кыргыз автономдуу областы болуп түзүлгөн. Автономдуу областтын курамына 4 округ Пишпек, Каракол, Нарын, Жалал Абад, Ош жана 75 болуштук кирген. 1924 жылдын 22 ноябрында прокуратура түзүлүп, ушул дата республиканын прокуратура органдарынын расмий күнү болуп эсептелет. Архивдик маалыматтар боюнча Кара-Кыргыз автономдуу областынын биринчи прокурору болуп Михаил Петрович Безносиков дайындалган. Ушул мезгилде советтик прокуратура социалисттик мыйзамдуулукту сактоого, көзөмөлдү алдын ала тергөө органдарынын ишмердигине жетекчилик кылуу жана көзөмөлдөө, сотто айыптоону мамлекеттин атынан колдонуу, ишке ашырууга милдеттенген мамлекеттик органдардын системасын түшүндүргөн. Ал өзүнүн башкы милдети болгон мекемелер жана кызмат адамдары, ошондой эле айрым жарандар тарабынан советтик мыйзамдардын так жана кыйшайуусуз аткарылышына байкоо салуу, ким тарабынан бузууга жол берилбесин, мыйзамды бузуунун бардык учурлары менен чечкиндүү күрөш жүргүзүүгө ээ болгон. Алгач бүткүл Россиядагыдай эле Кара-Кыргыз автономдуу облусунун прокуратурасы юстиция эл комиссариатынын карамагында болгон. Көптөн издегенибиз жерден табылды дегендей прокуратура кызматкерлеринин көчөсүндө да майрам болду. Көптөн бери имараты жок жүргөн прокуратура кызматкерлери жаңы конуштуу болуп, ачылыш аземин өткөрүштү. Эсиңиздерге салсак, 2010 жылы апрель ыңкылабында прокуратуранын имараты толугу менен өрттөнүп кетип, прокуратура кызматкерлери убактылуу жогорку соттун имаратына көчүп иштеп жатышкан. Мындай салтанаттуу ачылышка өлкөнүн президенти Алмазбек Атамбаев, Жогорку кеңештин спикери Асылбек Жээнбеков, премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жана бир катар өкмөт мүчөлөрү, эл өкүлдөрү катышып, прокуратура кызматкерлерин куттукташты. Бул имаратты салуу идеясы мындан 11 жыл мурун өкмөт тарабынан буйрук чыгып, бирок кандайдыр бир себептер менен курулушу эми бүтүп колдонууга берилип отурат. Бул жерде жаңы ресурстук борбор ачылып, акыркы үлгүдөгү технологиялар менен жабдылган. Ресурстук борборду ачуунун негизги себеби Кыргызстандын алыскы областтары, айылдарында иштеп жаткан прокурорлор менен онлайн режимде байланышта болуп, кылмыштардын бетин ачуунун убактысыздамдайт. Жана ошондой эле бюджеттин акчасын бир топ эле үнөмдөгө болот. Жер-жерлердеги прокуратура кызматкерлери онлайн режимде президенттин куттуктоо сөздөрүн кабыл алышты. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев сүйүнчүн жашырган жок. Мына жер-жерде угуп аткан прокуратуранын кызматкерлерин да куттуктайм. Жер-жерлерде акыркынан Кудай буйруса, эгерде анча жакшы эмес имараттар болсо, шарттар болсо, акыркынан бардык жерде иш оңолот, шарттар оңолот. Баарыңарыңызды куттуктайм. Ошондой эле президент жакын арада күч түзүм органдарынын айлык маянасы дагы көтөрүлөрүн билдирип, прокуратура кызматкерлеринин көңүлүн көтөрдү. Ушул жылдын экинчи жарым жылдыгынан маяна дагы көбөйтүлөт, башкача бир маяна болот, башкача бир мамиле болот. Мамлекетте экономиканы бут тосуп аткан, жайлап аткан албетте коррупция. Коррупцияга күрөштүн алдында албетте эң биринчи турган прокуратура. Мен толук бойдон ишенем. Кудай буйруса, ушул жылдан баштап Кыргызстандын экономикасы өнүгүп баштайт. Эгерде буга чейин жалаң эле проблемаларды көрүп атсак, маселе көрүп атсак, кемчиликтерди көрүп атсак, биз эмнебиз артык, Кыргызстандын эмне артыкчылыгы бар? Биз эчтекени катпайбыз да. Биз ооруну катпай айтып атабыз. Ол жерде проблема бар депчи. Энергетика болобу, чек ара болобу, коррупция болобу, проблема бар деп ошону чукуп, тазалап, убагында дарылап атабыз. Кудай буйруса, ошондуктан мен ойлоп турам, биздин мамлекет мындай алдыга бир орзунуп чыгат. Экономика жагынан, саясий жагынан, бардык жагынан ушул жерде отургандарды дагы бир жолу баарыңыздарды куттуктайм. Конуш жайлы болсун. Сыртынан заңгырап, кооз болуп көрүнүп жаткан имаратты карап суктанбай кое албайсың. Бул имаратты куруу, реконструкциялоо жана канча чыгымдар кеткендиги тууралуу төмөндөгүлөр айтылат. 2002 жылы ушу биз турган жер гостиничный комплекс деп проект боюнча жарыяланып берилди. Мурдагы бир Акаев, Аскар Акаевдин убагында президенти. Андан кийин 2006-дан баштап жөн эле туруп, анан 2006 жылы ошо комиссия 27 кишиден ошо жерде иштеп, анан 64 миллионго ушу жер бааланып эме болуп, анан 2011 жылдан баштап, сентябрдан баштап ушу оперативдик
башкармалыга, башкы прокуратурага берилген да. Ошондон баштап мына бүгүнкү күндө ошол жер салынды. Проект өзгөчө. Бул проект негизи башында башкача болчу эле. Анан өзгөрүүлөр кирип, реконструкциялар кирип, ушул жерде жаңы жана инженердик коммуникациялар баары салынып, ошонун баарына мисалы 64 миллион которуп берекенбиз. Биз мэрияга ушул жерде жери менен болгон бери ушул бир имарат, калган имарат боюнча андан кийин реконструкция жаңы имарат салынып, ошо менен бүгүнкү күндө 127 миллион ошол жерге каражат пайдаланды. Кыргызстандын башкы прокурору Айда Салянова кесиптештерин куттуктап, келген конокторго ыраазычылыгын билдирип, прокуратуранын өнүктүрүү стратегиясын, иштөө пландарын айтып берип, ошону менен бирге дагы кемчиликтерин да бар экенин баса белгилеп, жасай турган көп иштер бар экенине кеңири токтолду. Кыргыз Республикасынын прокуратурасы дагы эле колдоого муктаж экендигин билдирди. 11-жылдын аягында биз прокуратура органдарын өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыкканбыз. Кабыл алып, анан азыркы иштеп жатканыбыз бул спонтандуу, башаламан иш эмес да, биз ошол стратегия негизинде көп иштерди аткардык десем болот. Биринчиден, ошол стратегияда бизде көз карандысыз жогорку сапатта ишти алып барган тергөө керек деп ошол маселени приоритеттүү деп ушундай багыт алдык да. Азыр иштеп аткан тергөөчүлөрдүн биз статусун жогорулатып, азыркы райондук тергөөчүлөрдү областтын деңгээлине көтөрүп, анан аларды баягы ашык прокурордун, ошол район, областтардын прокурорунун көзөмөлүнөн алып чыгып, алар чисто прокурорский надзор кылсын деген ниетте. Мен ойлойм, ошол жемишин берет болуш керек ошол биздин реформабыз. Андан кийин мамлекеттик айыптоо деп атабыз. Бүгүнкү күнү мамлекеттик айыптоо негизи көп жылдан бери тиешелүү көңүл бурулбай келген. Азыр биздин бирден бир максаттарыбыз ошол күчтүү мамлекеттик айыптоону түзүү. Мурун мамлекеттик айыптоо начар болуп калса, баягы өкүм чыкпай калса, айыптоо тергөөгө шылтап, тергөө болсо биз жакшы эле тергедик элек деп мамлекеттик айыптоого шылтаган ушундай учурлар болду эле. Азыр болсо биз мамлекеттик айыптоочуларга бир жаңы функцияны жүктөдүк да. Алар иштин козголгондон баштап өзүңөр көзөмөлдөгүлө эле. Перспективасы жок болсо, ошо башында эле жокко чыгаргыла. Эгерде перспективасы болсо, кийин өзүңөр жооп бересиңер деген принцип менен иштей баштадык да. Былтыр биз Туркия мамлекети менен жакшы макулдашууларга келдик. Эгерде эсептесек 3 жыл бою 55 прокурордук кызматкер ар кайсы жакта стажировка, окууларды өтүп турду. 3 жыл бою 55. Биз Кудай буйрса, мына 13-жылы 60 прокурорду Турцияда окутмак болдук, 10 прокурорду Кытайда, 10 прокурорду Россияда. Ошондо эң аз дегенде 80 адамды быйыл окутабыз. Парламенттин, өкмөттүн жардам берип атканы мен ойлойм, өлкөнүн өнүгүүсүнө чоң салым кошуп аткандагысы. Анткени прокуратура күчтүү прокуратура болгондо күчтүү мамлекет болот. Ошон үчүн барыңыздарга учурдан пайдаланып чоң ыраазычылыгымды билдирем. Өзгөчө сизге, прокуратура кызматкерлер баары ушундай даяр мыйзамдуулуктун үстүнө иштейт. Прокуратура органдары да жаңыча иш баштоого кадам ташташты. Жаңы имаратка гана ээ болбостон символика, эмблема, төш белгилерин өзгөртүп, буюрса жаңыча иштөөгө белсенишүүдө. Мисалга, прокуратуранын символу болгон эмблема башкача түзүлүштө өзгөрүп, кыргыздын стилинде болуп жасалды. Кадимки эле Манастын калканы жана кылычы менен кооздолуп, четтериндеги 9 нур, 9 дубандын баарын камтып, чыгармачылык менен жасалган. Ортосунда буудай менен пахтанын ордун кадимки эле кыргыздын ою салмаштырып, Кыргыз Республикасынын гербинин элеси түшүрүлгөн. Мындан сырткары Кыргыз прокуратурасынын тарыхында биринчи жолу өзлөрүнүн туусу пайда болду. Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын желеги Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун 2012-жылдын 18 декабрындагы номер 117 буйругу менен бекитилген. Желек түз бурчтуу формада кочкул көк түстөгү жибек кездемеден даярдалып, дал ортосунда прокуратура органдарынын эмблемасы жайгашкан. Желек эки беттүү болуп, сабынан, боосунан жана учунан турат. Жалпы узундугу 250 см. Кийип жүргөн формаларында желегин өңүндөй кылып, кочкул көк түскө боешуп өзгөртүштү. Кыргыз прокуратурасы түзүлгөндөн баштап калыптануунун жана өнүгүүнүн татаал жолун басып өттү. Ушул мезгилдин ичинде прокуратуранын өз алдынча басылмасы болгон эмес, ар кандай гезит басылмаларынын бетинде өз тажрыйбаларын, аткарып жаткан иштерин чагылдырып келишкен. Прокуратура органдарынын алдында Прокурор КЖ журналы жана ошону менен бирге Прокурор КЖ сайты да ишке кирди. Эми жарандарыбыз прокуратура органдарынын жазып жаткан жана жасай турган иш аракеттерин ушул журнал жана сайт аркылуу таанышууга, прокуратура жөнүндө маалымат алууга шарт түзүлдү. 2011-жылы башкы прокуратура тарабынан
2015 жылга чейинки Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын өнүктүрүү стратегиясы иштелип чыгып кабыл алынды. Прокуратура органдарындагы прокурордук көзөмөл менен тергөөнүн эффективдүүлүгүн, сапатын жана натыйжалуулугун жогорулатуу, ишти уюштурууну жана пландоону жакшыртуу, прокуратуранын ыйгарым укуктарын, эмгек ресурстарын жана жумуш убактысын оптималдуу пайдалануу болуп эсептелинет. Бүгүнкү күнү көз карандысыз тергөөнү түзүү боюнча уюштуруу маселелеринин баары чечилди, структура иштелип чыкты, ал тергөөчүлөр кайсы жерде дислокация болот, кимге баш ийет деген маселелердин баары чечилди. Азыр өкмөттүн кароосунда, мен ойлойм, жакынкы убакта бул маселе чечилип калса, биз ошондой жакшы бир башкы прокуратуранын бир жакшы башкармалыгын, күчтүү башкармалыгын, тергөө башкармалыгын түзөбүз деп. Былтыр баягы мурун негизи көп жылдан бери эле ушул айтылып келгенде прокуратурага конкурстун негизинде резерв кадрлар резервин даярдаш керек деген ушундай ой көп жылдан бери айтылып келген. Бирок иш жүзүнө ал былтыр гана ашты. Былтыр 81 баланын ичинен мына бир жылдын ичинде 47 бала алынды. Кудай буюрса 13-жылы мен дагы ушундай бир конкурс жарыялайм деп турам. Ушундай таланттуу, мындай жаш, ак ниети менен ушул мамлекетим үчүн иштеп берем деген жаштар менен толукталса прокуратуранын кызматкерлеринин катары деп ушундай бир чоң ниетим бар. Кыргыз прокуратурасынын тарыхында биринчи жолу конкурстук негизде прокуратура органдарына жаңы жумушчулар кабыл алынды. Бул орган ушуну менен эле чектелбестен прокуратуранын иштөө тартибине жаңы функцияларды камтып, көз карандысыз, ачык, адилеттүү болот деп Кыргызстандын башкы прокурору Аида Салянова кепилдик берип өттү. Негизи кадрдык саясатты айткан болсом, көп мындай укук коргоо органдары боюнча катардагы жарандардын ою айтылат да, түп тамырынан алмаштырыш керек депчи. Бирок прокурор болуш үчүн негизи көп жыл мээнет кылып иштеп жүргөн адамдар даярдыкты көргөн, ушундай өзүнүн кызматын, өзүнүн жумушун мыкты билген, ушундай кесипкөй адамдар көп жылдардан бери тарбияланып келген адамдар бар да. Ошон үчүн биз жанагы конкурс аркылуу арабызды толуктап, анан окутуу маселелерине көп көңүл бурушубуз керек деп ойлойм мен. Прокуратура органы түзүлгөндөн бери мыйзамдуулуктун так жана өз убагында аткарылышына көзөмөл жүргүзүп келет. Мамлекеттик бийлик структурасында, ошол эле жалпы коомчулукта прокуратуранын өзгөчө орду бар экенин мезгил тастыктап келет. Бул орган коомдо кандай гана өзгөрүүлөр болбосун, мезгилге жараша өз милдетин аткарып, мыйзамдуулуктун аткарылышына чоң көзөмөл жүргүзүп, кылмыштуулук менен күрөшүп, айтор ага коюлган оор жүктү аркалап келе жатат. Прокуратура кызматкерлери кыргыз элинин алдында таза кызмат кылып, мыйзамдуулуктун үстүндө иштөөгө дайым даяр.